Жалал Абад шаарындагы номер 9 Ратбек Санатбаев атындагы инновациялык мектебинде тилдердин достугу аталышындагы маданий иш-чара өттү. Бул самалык 21 февраль эл аралык эне тил күнүнүн алкагында уюштурулду. Анын негизги максаты өсүп келе жаткан жаш муундардын арасында улут аралык ынтымакты бекемдөө, алардын тилин жана маданий баалуулуктарын даңазалоо болуп саналат. Эл аралык эне тил майрамын Жалал Абад шаарынын аймагында жогорку деңгээлде белгилөө жөнүндө ушул жылдын 14 февралында кала мэриясынын атайын буйругу кабыл алынган. Белгилей кетсек, бул күн 1999 жылы Бириккен Улуттар уюмунун агартуу, илим жана маданият маселелери боюнча уюму ЮНЕСКО тарабынан жарыяланган. Ар бир улуттун каада салтын, үрп адатын, маданиятын, тарыхын, тилин биз кадырлап баркташыбыз керек. Өткөрүп жатканыбыздын максаты дагы ошол улут аралык биримдикти, ынтымакты чыңдоо негизги максатыбыз мына ошондо жатат.